Адистер кышкысын олуттуу көйгөй жараткан ышка Бишкектин четиндеги конуштарда колдонулган сапатсыз көмүр, транспорт менен Бишкек жылуулук берүү борборунан чыккан зыяндуу түтүн себеп экенин айтат. Экологияга таасир эте турган дагы бир маселе көп кабаттуу үйлөрдүн жыш салынышы дейт архитекторлор. Многоэтажных и высотных домов резко стала возрастать плотность застройки. Шаардагы экология маселесин комплекстүү караш керек. Азыр калада көп кабаттуу үйлөр жыш салынып жатат. Алар тоодон келген абаны тосуп калат. Дагы бир маселе конуштардагы жеке менчик үйлөр. Эгер Бишкектеги жашылдандыруу экология маселесин чечебиз десек, жарандын жана шаар бийлигинин кызыкчылыгын коргой турган мыйзам керек. Андагы чаралар долбоорлорго тоскоол болбошу керек. Ыш көйгөйүн чечүү максатында отундун башка түрлөрүн колдонууга өтүү, көгүлтүр от менен жүргөн автобустарды алып келүү, сапаттуу электр энергия менен камсыздоо жана турак жайларды газдаштыруу колго алынып жатат. Адистердин айтымында үйлөрдү сапаттуу жылуулоо менен да экология маселесин чечсе болот. Вот здесь кроется как раз корень проблемы. И вот Бишкектеги экология маселесин илимий, архитектуралык жана башка жагдайлардан карап ар тараптан чечүү керек. Азыр бул маселе ушунчалык курчуп кетти. Бул маселени жөнгө салуу үчүн баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Биз турак жайларды газдаштыруу, сапаттуу электр жарыгы менен камсыздап жатабыз. Бирок маселенин түпкү маңызы үйдү жылуулоо. Шаардын ирригация маселесинин чечилбегенинде экологияны сактоодо тоскоолдук жаратат. 12 декабрда Жогорку Кеңеш ратификация кылыптыр. Договор 50 миллион доллар Всемирный банктан, ошол экинен 16 миллиону ирригацияга шаарга деп алышыптыр да. Ошол бойдон ушул маселе дайыны жок. Анан кийин мындай да биз жаз менен эменин баарын отургузабыз. Зеленый насаждениянын баарын субботник кылабыз, баардык организация зеленхоз кылат неметет, но бирок ал сугарылбаса күзгө барып курап калат атпайбы? И там действительно 50 миллионов распределены так, что 24 миллиона это значит будет. Дүйнөлүк банктын 50 миллион бөлүү боюнча келишими бар. Анын 24 миллиону жеке секторду газдаштыруу, күн панелдерин, жылуулук насосторун орнотууга жумшалат. 16 миллиону ирригацияга, 10 миллиону экологиялык мониторинг кылууга бөлүнүп жатат. Себеби бизге зарыл болгон шаймандар керек. Айлана чөйрөнү коргоо уюмдарынын маалыматы боюнча Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булганган шаарлардын рейтингине кирген. Албетте бул ден соолукка да терс таасирин берет. Мындан улам жол картасы иштелип чыгууда. Муну менен катар тиешелүү министрликке мамлекеттик экологиялык көзөмөл укугун кайтарып берүүгө шарт түзө турган мыйзам долбоору министрлер кабинетинин кароосунда. Нургүл Жумабекова, Эсен Турабы, Киев, Ала Тоо 24.